Мен урматтуу министр Мырзак мырза, ар бир партиянын айтып жүргөндөй ишкерлик жумуш ордун ачабыз деген программасында бар да. Бүгүнкү күнү айтып келет дагы эле. Мына азыр кээ бир фракциялар мыйзам жазып атат. Жаңы ачылган ишканаларга 3 жылдык жеңилдик беребиз депчи. Биз ишканаларды ача албасак, ача албай аракет кылып мыйзамдарды жазып жатсак, сиздер келип кайра ошо ишканаларды жапканга мыйзам алып келип атасыздар да. Эми өзүңүз айттыңыз, 30 ишкана бар экен бул чоң. 5000 киши иштейт экен. Артында 20 000 үй бүлө бар экен. Эми алардын баарын ишин токтотуп койсок, аларды ким багат? Же эмне Россияга кетиш керекпи, же Казакстанга кетиш керекпи алардын бардыгы? Биз сүйүнүшүбүз керек ошондой ишканалардын ачылышына, иштеп атканына. Жардам беришибиз керек. Эгерде будайга НДС токтото турган болсок бүгүнкү күндө, эртең контрабанда жол менен ун да будай да агып кирет Кыргызстанга. Аны эч контролдой албайсыз бүгүнкү күндө. Ошондо баш ооруйт. Ошондо жанагы ишканалардан чыгып аткан мукомольный бүгүнкү күндө подоходный налог, соцфонд, транспортный налог, НСП, жер налогу бардыгы токтойт. Ошондо жанагы айтып аткан 300 миллион, балким 1 миллиард сомго чыгып кетиши мүмкүн. Бюджетке түшпөй калышы мүмкүн. Анда кайка барабыз? Анда ким күнөөрү болот ушуга? Ошол үчүн ишканалар иштеп атканда аларга жеңилдик беришибиз керек. Суранам. Нандын баасы, унун баасы бүгүн тура өскөн жок, кармап турат. Эртең ушундай ишканалар иштебей калса, анда жергиликтүү будайлар да тигилбей калат. Мына бүгүнкү күндө Казакстандан Кошбек бала. Бүгүнкү Казакстандан келген будай менен жергиликтүү будайды аралаштырып ун чыгарып атат. Мен билем, өзүм көрдүм аны. Жем арзан болуп атат, жем сатылып атат бул жерде. Ушулардын баарын мынакей Министерство экономика эске алыш керек да. Алыш керек мунун бардыгы. 5000 киши жумуш менен бүгүнкү күндө камсызданып иштеп атат. Алардын тагдыры эмне болот эртең? Ким жооп берет аларга? Баяндамачыларга жанаттан бери мына айтылып атат. НДСке 500 миллион ар кандай суммалар айтылып атат. Мейли, эгерде ишканалар 500 миллион сомду НДСке төлөдү, ошо ишкана ошо 500 миллионду кайра кантип чыгара алат? Кантип чыгара алат? НДС по импорту, ал биринчиден импорт кылып атканда НДСти төлөп, анан реализация, переработка мука чыгарганда, переработка кылганда реализацияны облагаемый НДС менен чыгарып, ошо зачетко коюп НДС по импорту. Рахмат, мына түшүнүктүү болду. Ишкер, ишкана будайды алып келип же сатсын же ун кылсын, НДС төлөп атпай ошону кайра ун кылып сатып атканда ошонун үстүнө кошуп туруп НДСти чыгарып атат. Бул кимдин чөнтөгүнө барып тиет? Ун кымбаттайт, элдин эле чөнтөгүнө барып тиет. Кайра элечи? Көрдүңүздөрбү? Мамлекет элден алып коюп атат кайра эле. Ишканадан алган жок, элден алып атат, элден, карапайым элден алып коюп атат мамлекет. Мына логика ушул болуп атат. Мол комитеттин хозяйыны будай алып келсе, же бир ишкер будай алып келип туруп ун кылдыбы, НДСти ошонун үстүнө кошуп туруп элге сатат. Ошол акчаны элден чыгарып алып атат, бирок аны мамлекет өзү алып атат, элден алып атат. Аны ишкана алган жок, хозяин алган жок, заводдун же фабриканын. Логика ушул жерде жатпайбы? Көрдүңүз, ошол үчүн биз НДСти жок кылып, биздин ишканалар иштесин, рабочий сила болсун, ВВП көбөйсүн, ВВПга ушундай жардам берсин деген бир жыл мурун кабыл алганбыз. Экинчиси бул бир жылдан кийин бул мыйзам и так деле күчүн жоготот. Мына бир жыл калды. Күчүн жоготот бул мыйзам. 18-жылга чейин деп кабыл алып бергенбиз да. Мына ушунун баарын эске салып койсок, рахмат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамдын башында жана авторлор айтып кетпедиби? 500 миллион сом бюджетке түшпөй калып атат. Бул 500 миллион сом ошол ишкананын жетекчилеринде калып калат депчи. Мен таптакыр кошулбайм. Мына азырда налоговый жетекчиси да айтып кетти да. Бул 500 миллион сом НДС төлөнөт будайга. Аны алып келген киши ун кылып чыгаргандан кийин эле ошонун үстүнө кошуп туруп кайра эле элге сатат. Элге сатат. НДСти ошентип чыгарып алат. Мамлекет демек элден алып атат буну. Карапайым элден мамлекет ошону өндүрүп алып атат да. А бул жерде ошо ун чыгарган фабрикалардын ээлерине калбайт бул. Мамлекетке кетет. А бирок элдин акчасы кетип атат. Логика ушул да, элдин акчасы кетип атат. НДСти ошентип айландырып чыгарып алып атат бүгүнкү күндө. Бир. Экинчиси, биз бул ишканалардын баарын токтотуп жабып алсак, эмне пайда бизге? Миллион деген кредит алган ишканалардын ээлери, ошол жерде иштеген жумушчулар бардыгы жумушсуз калат. Бардыгы банкрот болуп калышы мүмкүн. Мунун бардыгын биздин ички дүң продукциянын көтөрүлүшүнө чоң бир залалын алып келиш керек, алып келип калышы мүмкүн да. Биз башка иштерге баралы. Казакстан бүгүн
ушундай ишканаларга кандай жардам берип атат? Анда ошол жагын карап көрөлү бүгүнкү күндө. Заводдорго, фабрикаларга кандай жардам берип атат? Мына биз жогорку кеңештин кээ бир фракциялары жакшы мыйзамды алып чыгып атат. Ишканаларга 3 жылдык мындай жеңилдетүү маселелерин карап берели деп. А биз ишкананы ача албай жатып, ишканалар жабабыз деген мыйзамды биз түрткүлөп атабыз да, мындайча айтканда. А бул кимге кереги бар? Бул элге зыян, бул биздин ошондо мамлекетке балки миллиард деген сом зыян алып келет. Мына ошол зыян бизге. Ошондуктан ойлоймун, бул жерде эч кандай кызыкчылык болгон жок. Бул жерде мамлекеттин жалпы элдин бүгүнкү турмушун оңдоо үчүн биз ушул сөздөрүбүздү айтып атабыз. Канчалык ишканада канчалык биздин аттуулар иштесе, бул бизге жакшы. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, Россияга, Казакстан мамлекетине жумуш издеп кетип атат. Эмне үчүн биз өзүбүз ишкана ача албайбыз? Эмне үчүн аларды ушул жерге тартып, аларга жумуш менен камсыз кыла албайбыз? Эгерде биз ушундай мыйзамдарды кабыл ала турган болсок, бул анда өзүбүзгө эле, мамлекетке эле зыян келет. Экинчиден, жалгыз эле будайга гана НДС алынган эмес бүгүнкү күндө. Налоговойдун жетекчиси айтып кетти. Көптөгөн 20га жакын түр продукциянын налог НДС алынган экен бүгүнкү күндө. Налоговойдо айтып кетти. Жалпы эле будайда эмес. Демек, алардын баардыгы бүгүнкү биздин бюджетке, биздин мамлекетке керек экен. Ошондуктан НДС алынып атат.